Мини юбканы жөнөт ошону кийип атпайсыңар силер. Көрүп атасызбы? Сиз биздин 5-гимназияда мини юбка кийген кыздарды көрүп атасызбы? Айттыңызчы. 5-гимназиянын кыздарын. Силер мини юбка кийген жоксуңар деп тизеден келген юбка кийип жүрөсүңөр. Туурабы? Отурганда таягыңар көрүнүп атпайбы силердин? Жок, жарашыктуу кийиниш керекпи? Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип калды. Эми достор, бүгүнкү тема ушул жаштык жана мастык кыска нуска ушул 30 секундадан жыйынтыктап бергиле. Канткенде ушул жаштыктын мастыкты жеңсе болот, канткенде оңолобуз. Мен жыйынтыктап коеюн деген, бул жерден бул азыркы биздин улумундагы акча деп акчанын артынан түшүп алышты. Биз мамлекетти өнүктүрөбүз депчи, бирок ошондо деле натыйжа чыкпай атат. А бул ошо келечектеги муунду оңдой турган бул бизда азыркы жаштарчы бир эле акча деп акчанын артынан түшүп албастан азыркы муундарга дагы кандай бир поддержка тээп, аларды дагы кичине кандайдыр бир көп нерселерге үйрөтүп, жана аларга жакшы биз билбеген опыттарды үйрөтүш керек да, бизге да көңүл буруш керек. Бир аз болсо дагычы, мен ошону айтып коеюн деген, бул ошо улуу муундарга караштуу сөз. Мен жыйынтыктап кетсем, бул биякта сиз деген бизге жакшы сөздөрдү айтсаңыз, мындай туура жолго салсаңыз, ошондо мындай накта жыйынтык чыкмакта, биз дагы түшмөкпүз да, мен да азыр айта алмакмын да. Биз агайыбыз айтканда эле мен агайга кошулам. Окуучулар ушундай болгула, агайдын мени жолдогула деп жыйынтык кандай десем, так чыгара алмакмын да. Азыр сиз болсо кандай десем, так жыйынтык чыгара албайм. Сиз бизге жамандап туруп кетип атасыз да, ушул мындай так жыйынтык чыкпай калып атат да. Бул жерде жаштык мастык деп атат. Бул жерде аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиң өсөт дейт. Биз деген жаштар болсом улууларды көрүп өсүшүбүз керек. Ошо улууларды көрүп ичкенин көрүп жаштар дейишип атат. Муну кылып көрсөм кандай болот экен, тигини кылып көрсөм кандай болот экен депчи. Ошондуктан улуулар да өздөрүн караш керек. Жаштарды кечкиле күнөөлөй бергенден көрөчү, улуулар өздөрүн карап, андан кийин жаштарды айтыш керек. Жаштарга үлгү болсо деген ой, рахмат. Улуу ойчулдардын бири айтканда, алдап үйрөтө албаган уруп согуп үйрөтө албайт депчи. Ошондуктан эгерде адам ал нерсе көнбөй атабы, анда сен аны алдап, башка жолдор менен барып адамды тарбиялаш керек да. Бул жерде деген заманына жараша адамы дегенде биз деген заманбап стилдеги кийимдерди кийебиз да. Бул деген ошол заман өзгөрүшү керек. Биз мурункудай эле тоолордо, кыштактарда жашап жүрө бербейбиз да. Цивилизация деген болот. Адамдар деген өсөт, өнүгөт да. Ошол процесстерде деген ар кандай кийимдер чыгат. Аларды да заманбап стилинде кийишибиз керек да. Ал эми ошол жаштарды деген бул жерде сиз деген ошол биздин туура эмес жерлерибизди чукуп көрсөтүп атасыз да. Сиздин оюңузда деген менин оюмча булар тарбия алышсын деген оюңузда болуш керек да. Ошондуктан жаштар деген тарбияны деген өзүн тарбиялаганды билиш керек. Качан адам өзүн кемчиликтерин көрө билгенде, критиканы уга билгенде анан жаштар оголот да. Ал эми жаштар азыр биз өнүгүп келатабыз, жаштар биз өсөбүз. Себеби деген азыр Кыргызстанда деген көрө албастык деген аябай орун алганда, жаштар өсүп келатканда басышат, артынан тартышат да. Кандай тартышат? Булар деген мисалы азыркы депутаттар жаштарды эч качан парламентке киргизишпейт. Алар жаштар парламентте жок да, парламентте жалаң улуу муундар отурат. Ошон үчүн жаштарга орун бериш керек. Жаштарын да колдош керек. Рахмат, жаштар сүйлөсүн. Бул жаштык мастык деген парламентке алып барып койсо арда өбүшүп отура берсең кандай болот? агай, бул өшө отуруп эмес, бул жаштык мастык деген убагы келип токтойт. Ар бир адам эле жаштык мастык деп, бирок көп эле азыр жаштыгын жакшы өткөзгүсү келет дагы ойноп күлүшөт. Бирок убагы келип алар акылы келип токтолушат. Ошентип токтолушат. Бирок улуулар дагы аларга жардам бериш керек да. Мисалы азыр акчаң болсо бүт жакка өтөсүң. Мисалы жумушка деле акча менен өтөсүң, окууга дагы акча, билимиңди дагы акчага сатып аласың. Бирок ошону биз улуулар болсо аракет жасаш керек. Ушу бүт баарын бекер эмес, бирок жакшы тарбия бергенге улуулар бизге аракет кылып билим бериш, ошондо оңолобуз да. Рахмат, чоң рахмат. Акыркы сөзүмдү айтып койсом, ушу улууларга дагы ушундай долбоор ачылып, ушундай улуулардын да оюну уксак деген ойдобуз да. Ушу улууларды да тарбиялаш керек, жалаң эле жаштарды эмес. Урматтуу окуучулар, урматтуу Өзбек ажы, бүгүн бизде ушул жаштык мастык аттуу жакшы телебер ушу жакшы бир жаштык мастык аттуу жакшы талкуу жүрүп атат ушу темада.
Мен айткым келип атат. Жанта бер биздин окуучулардын бир ушунчалык бир курч пикирлери, сунуштары, ойлору айтылып атат, баягы жүрөгүнөн чыккан. Мен айткым келет балдар, ар бир ой баалуу, ар бир ой баалуу. Бул жерде кандайдыр бир чыркыраган чындык жатат. Муну биз туура кабыл алышыбыз керек, туура түшүнүшүбүз керек. Анан сөздүн кыскасы мен мындай жыйынтыктагым келет атат. Биз улуу муундарды да күнөөлөп атабыз, жаштарды да бири-бириздерди күнөөлөп кетти окшойт. Мен негизинен бир жакшынакай бир тилек айткым келип атат да. Мен ушундан бир ойлор пайда болуп, анан ушул бир тилекти айткым келип атат. Жалпы эле адамзатка жараткан ошол акыл эсти берсе экен деп тилеп турам. Аталарыбыз нарктуу болсун, кадыр барктуу болсун. Апаларыбыз мээримдүү болсун, каада салттуу болсун. Жигиттерибиз уяттуу, намыстуу болсун. Кыздарыбыз болсо сезимтал, абийирдүү, ыймандуу болсун деп жыйынтыктагым келип атат да. Рахмат. Рахмат эже. Мына эжекебизге туура кошулам. Анан да мен айта кетчү нерсем, азыркы маданияттын, цивилизациясынын өсүшү менен жаштардагы ар бир коомда өзгөрөт экен да. Мисалы үчүн алсак, кайсы бир алыс кетпейлүү өзбектерди алалы да. Аларды биз жамандай беребиз. Алар карап көрсөк, алар жаш баланы кичинекейинен бери туура тарбия берип өстүрүшөт. Бизге окшоп кыйкырышпайт, жанагы мыскыл жана тамашалардан деле көрүп атпайбызбы? Балдарын кичинекей өсүп келе жаткан балдарын өзүнчө бир сон мамиле кылышат да. Ал эми кыргыздар да баягы эле акчанын артынан жүрүшүп, баягы эле дүйнөнүн артынан жүрүшүп, ушул балдарды унутуп коюп атышат да. Эми бул жерде бардыгын эле туура. Себебинде Өзбек ажага айтып кеткендей, баягы 100 адам суицид болуп өлүп кетти деген бул бар, бул факт. Буга да кошулуш керек, туура. Булагайдын айтып кеткен сөздөрү деле кээ бирлери туура эмес, окуучулардын кээ бирлеринин айтканы деле туура эмес. Бирок бул Өзбек ажагай өзүнүн топтору менен бизге жаман каалабастан, бизди жакшы жакка үндөп, жакшы жакка тарбиялаган үчүн ушул проектти уюштуруп, ушул жаштардын аң сезимине кичине болсо да ыйман келтирип, аларды жакшы жолу үндөп келип отурат. Буларга да чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Рахмат. Мен бир кыска мисал келтирип кетейин дедим. Бул ушу биздин эле улуу мундагы окумуштуулар илимпоздору изилдешкен экен да. Бул эки бирдей эле стаканга бирдей эле сууну коюп, бирөөсүнө күнөөгө жакшы сөздөрдү айтып аны мактайт экен, а бирөөсүнө болсо абдан жамандап, сен жамансың, сен сасыксың, сен ушундайсың деп экен. Ошол сууну бир канчада бир күндөн кийин караса, жанагы мактаган суу ушундай тазарып, дагы өзүнүн жакшы жактарын чыгарып, бул абдан таза кристалдуу суу болуп кетет экен да. Ал эми жамандаган суу болсо, бул сасып кетет экен, жыттанып кетет экен кадимкидей. Бул болсо, бузулуп кетет экен. Ошондой эле сиздер дагы бизге ушундай үстөмдүк кыла бербестен, сиздер дагы бизге балким бир өз кеңешиңиздерди берип, бизди мактап, биздин да жакшы жактарыбызды көрсөңүздөр, биз дагы ошондой өнүгөлү. Программа аягына келип жатат, анан сөз жыйынтыгында айтмакмын. Мурдакы темага кайрылсам, бул чоң жигит айтты, эркектерге ичсе болбойт, аялдарга ичсе, эркектерге ичсе болот, аялдарга ичсе болбойт дейт. Албетте аялдарга ичсе болбойт, бирок эркектер деле чектен ашып ичсе болбойт. Же мисалы сиз өзүңүздүн иниңизди же келечекте балаңызды мындай кечирип коңуз, алкаш болуп кеткенин көргүңүз келеби? Мисалы, анан кийин юбкалар жөнүндө тема болуп кетти. Сиз айтып атасыз, биз ошондой жаман жерлерди Западтан үйрөнүп атабыз дейт. Запад эмес, биринчиден батыш. Анан кийин эгерде Западтын тарбиясын бизден көргүңүз келбесе, ар бир эле адамдын акылы бар, жаманды жакшыдан айырмалай билет, караны актан айырмалай билет. Ким айырмаласа, ал өзү мындай билет да. Анан кийин эгерде Западтын тарбиясын көргүңөр келбесе, телевидениеден көрсөткөнгө уруксат бербегиле. Мен каалабайм кыргыздын кызы чөт өлкөдө турмушка чыгысын. Мен кыргыздын кызын каалабайм жаш кезинде аборт болушун. Мен кыргыздын кызын каалабайм көчөдө мас болушун. Мен каалайм келечекте жакшы эне болушун. Жаштыкты жакшы билим менен пайдалансаңар, кийин жаштыкта пайдаланган билимиңер өзүңөргө пайда болот. Жаштыкта мас менен пайдалансаңар, ошо кийин жаманыңар кайрап силерге сиңет. Сиздин жанакей сөзүңүзгө кайрылып кетким келип атат. Сиз бардыгын эле ненормальный деп атпайсызбы? Бала жаңы төрөлгөндө ал ак барактай таза болуп төрөлөт да, ал нормальный эле болуп төрөлөт. Ал болсо деген төрөлүү менен ненормальный болуп калбайт да. Ал башка улуу муунду көрүп, ошон үчүн ненормальный болуп. Эми бардыгы эле ненормальный болбойт эми. Башка жактарды көрүп, ошол себептен анын психологиясы бузулуп атпайбы? Ошон үчүн ал ненормальный. Рахмат. Жалындуу жаштык чагыңда дейт, жазгы суудай ташкында дейт. Ушул жаштык кезибизди колдонуп, эртеңки Кыргызстандын кең келечеги үчүн азыр аракет кылышыбыз керек. Эң туура, жаманды айтпай жакшы жок дейт. Эгерде баарыңарды эле макта берсек, жаман жагыбыз көрүнбөй калат да. Ошон үчүн жаман жагыбызды көрүп туруп күнөөлөбөш керек. Өзбек ажы барып турган 4-этаждан ыргытып ийген жок. Алар өздөрү ыргып кетти. Демек жаштар азыртадан ойлонолу турабы? Мен бул жердеги окуучуларга аябай ыраазымын. Азаматсыңар, ушул боюнча кетсек, анда Кыргызстандын келечеги кең экен. Бара-бара баатыр болобуз, көрө-көрө көсө
өзөн болобуз, сүйлөй чечен болобуз, ага өзөн болобуз, ошентип жаштар эсен болобуз. Демек келечек алдыда. Рахмат, жаштар. Анда агай, биздин убактыбыз өтө аз калды. 1,5 мүнөт убактыбыз калып тур, ошондуктан жыйынтыктап калалы. Рахмат. Кээде ушундай ат чуркайт, кээде бак чуркайт, анда жыйынтыктап берсең кыскараак. Мен ошо жаштарга айтмакмын, ата-эненин тилин алгыла. Ата-энени сыйлагыла, ата-эненин тилин алгыла. Ата-энени уятка калтырбагыла. Мен 10-чүнү бүтүп атам, 11-чүнү бүтүп атам деп мас болбогула. Сөйдөнде келечекте чоң турмуш күтүп атат. Бир күнүңөр бир эле жасаган ишиңер бүт өмүрүңөрдү чийип ташташы мүмкүн. Мына биз жылда выпускной болгондо балдар мас бололу, ата-энелерин машинадан айдап чыгып, авария болуп атат. 5-тен 6-дан бир машинага отуруп алышып, авария болушат. Жанагындай кыздар мас болуп көчөдө жүрүп атат. Мына ошол нерсе эч качан болбош керек. Бизде бир да жаман иш болбош керек. Биз тартиптүү эл болуш керек. Мен бекер айткан жок. Мына жерде Дунган деген эл бар. Дунган деген эл. Бир да ата-энесин тыштаган эмес. Бир да ата-энеси тышталган эмес. Бир да кыз көчөдө жүрбөйт. Бир да алкоголик жок, аракеч. Бир да аракеч жок. Мына мен ошондой эл болуубузду каалайм. Бизде эч ким ичпесин. Эч ким жаман жолдо жүрбөсүн. Баарыбыз жакшынакай болойлу, тартиптүү болойлу. Жакшынакай илим алайлы да, окуганыбыз окуйлу, окуганыбыз жакшынакай үй бүлө куруп, бактылуу болойлу. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн сиздерге профессор Айдаркан Молдокулов атындагы улуттук компьютердик гимназиянын жаштары жаштык, мастык деген темада сүйлөп беришти. Ар бир жаштын ою баалуу. Ушул жаштардын оюнан жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Биздин даанышманыбыз айткан, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деп. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Алыс кетет акыл насаат аягы, азып турат акыйкаттын карааны. Ар ким көрүп өзү кылсын жыйынтык, андемесе берүүбүздү жабалы. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору ишембиге чейин коштошот. Салам алейкум.